Бул сапар биз Манас таануунун Совет мезгилиндеги өнүгүшү жана ошол эле кезде Манас эпосуна Совет бийлигинин оң таасири тууралуу кеп кылмакчыбыз. 1922 жылы Совет мезгилинин тарыхында биринчи ирет Сагынбай Орозбаковдун варианты кагазга түшүрүлө баштайт. Жазуу 4 жыл бою жүрүп, Сагынбай Орозбаковдун ошол кездеки белгилүү алып манасчылардын бири айтуусундагы Манас 180 000 сап көлөмүндө биринчи бөлүгү кагазга түшөт. Бул биринчи бөлүгү дегенибиз салттуу түрдө биз Манасты 3 илтик 3 бөлүктөн турат деп айтып келебиз. Мына ошонун бир бөлүгү Манас бөлүмү кагаз бетине түшөт. Кагазга түшүргөн алгачкы фольклорчу, алгачкы кыргыз агартуусундагы инсандардын бири бул Каюм Мифтаков менен Ыбрайым Абдрахманов болгон. Каюм Мифтаков өзү Совет мезгили, Совет доору башталганга чейин эле ушу кыргыз жергесинде кыргыз мектептеринде сабак берип, кыргыз балдарын окутуп, айрым бир мектептерде адабият ийримин ачып, анан мындай бир кыргыздын элдик ооз-эки чыгармачылыгынын үстүндө жакындан иш жүргүзүп, айрым алып жүрүүчүлөрдү, ошо кыргыз элдик ооз-эки чыгармачылыктын алып жүрүүчүлөрүн кагазга түшүрүп, алардын маалыматтарын санжыра болобу, элдик ырлар болобу, айтор ар жанрындагы элдик ооз-эки чыгармаларды кагаз бетине түшүргөн бирден бир белгилүү инсандардын бири. Мына ошол Каюм Мифтаковдун окуучусу Ыбрайым Абдрахманов дээрлик баардык текстти кагаз бетине түшүрүп, ошол Ыбрайым Абдрахмановдун эмгеги аркылуу талыкпас күжүрмөн, тайманбас аракети аркылуу бизге бүгүнкү күндө Сагынбай Орозбаковдун варианты жетип болуп турат. Вариант 4 жыл бою жазылган. Мында оош кыйыштар болгон. Алгачкы жылдары Совет бийлиги тарабынан Манасчыга жана аны жазып аткан кагаз бетине түшүрүп жаткан Ыбрайым Абдрахмановго дагы каржы жагы каралып, гонорар алып, айлык катарында белгилүү бир каражат өлчөмдөгү каражат бөлүнүп турган. Кийинки мезгилдерде Сагынбай Орозбаковдун жазуу иштери таптакыр мындай бир колго алынбай, себеп дегенде анын айтуусундагы текст айрым бир адамдар тарабынан, айрым бир интеллигенциянын өкүлдөрү тарабынан сынга алына баштаган. Биринчи кезекте бул вариант өтө улутчул жана динчил текст экен деп катуу сынга алынган эле да. Мына ушул Сагынбай Орозбаковдун варианты Совет мезгилинде биринчи кагаз бетине түшкөн вариант болуп эсептелинет. Жогоруда биз айткандай, албетте 19-кылымдын орто ченинен тартып, экинчи жарымынан тартып, анан 20-кылымдын башында бир катар мындай окумуштуу адамдар тарабынан, деги эле мындай фольклор, этнография жыйнаган адамдар тарабынан кагаз бетине Манастын айрым бир
эпизоддору, жалпы мазмуну кагаз бетине түшүрүлгөн. Биз болсо совет мезгилиндеги, совет доорундагы алгачкы кагазга түшкөн вариантты айтып жатабыз. Бул Сагынбай Орозбаковдун айтуусундагы вариант болуп эсептелинет. Эгерде бүгүнкү күндө 70ке жакын Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондусунда 70ке жакын вариант болсо, Манас эпосы боюнча ар көлөмдөгү, ар окуялары, ар бөлүмдөрү, ошолордун ичинен эң көлөмдүү биринчи бөлүгү, Манас бөлүгү боюнча эң көлөмдүү вариант ошо Сагынбай Орозбаковдуку болуп эсептелинет. Тилекке каршы ал манасчынын оозунан башка бөлүктөрү жазылып алынган эмес. Семетей, Сейтек бөлүктөрү жазылып алынган эмес. Өзү Сагынбай семетейчи катары эсептеген экен өзүн. Демек, эгерде ал киши өзүн семетейчи катары эсептесе, эл дагы семетейчи катары аны көрсө, демек ал кишинин экинчи бөлүгү, семетей бөлүгү өтө чоң, көлөмдүү жана маңыздуу, мазмундуу болушу ыктымал деген ой кетет. Совет мезгилинин жагымдуу Манас таанууга деги эле Манас эпосуна карата тийгизген жана кылган мамилеси бул жана жогоруда биз айткандай 70ке жакын вариант болсо, ошонун дээрлик баардыгы совет мезгилинде жазылып алынган варианттар болуп эсептелинет. Ошол 70ке жакын варианттын ичинен эң көлөмдүү вариант деги эле ушул Манас эпосунун варианттарынын эле ичинен эмес, дүйнө элдеринин эпосторунун ичинен дагы эң көлөмдүү эпостук вариант бул Саякбай Каралаевдин варианты болуп эсептелинет. Ал вариант 500.553 саптан турат да, жана Манас, Семетей, Сейтек, Кенен, Алымсарык, Кулансарык деп 6 бөлүктөн турат. Мына ушул 6 бөлүктүн баардыгы Саякбай Каралаевдин оозунан жазылып алынган. Бул ошол 30-31 жылдары, андан кийин 40 жылдары, андан кийин 50 жылдары, андан кийин 60 жылдары 4 ирет Саякбай Каралаевдин варианты 4 ирет 4 башка ыкмада кагазга же болбосо аудио же видео тасмаларга чагылдырылган. Акыркысы ошол 62-63 жылдары Саякбай Каралаевдин айтуусунда видео тасмага белгилүү кинорежиссерлор ошол мезгилдин Мелис Убукеев, Болот Шамшиевдер ушул видео тасмага чагылдырылган. Баса белгилеп айтышыбыз керек, ошол 70 варианттын дээрлик баардыгы мындай бир сюжеттик окшоштугу жана бир көркөм системага салынгандыгы баардыгы коёндой окшош эмес, бирок өзөгү баарыныкы бирдей болгондугу, бул Манас эпосу атам замандан бери кылымдар бою кыргыз элинде жашап келе жаткан, атадан балага өтүп келе жаткан ооз-эки элдик чыгарма экендигин баса белгилеп жатат. Ошону менен бирге вариациялардын, бир нече вариациялардын болгондугу дагы бул ошол эпостун көркөмдүк жагынан болобу, айрым бир жерлерде сюжеттик чегинүүлөр болобу,
бул ошол Манас эпосунун бир өңчө эмес, бул өтө бай жана ушу мезгил доор өткөн сайын мындай өзгөрүүгө жана толуктоого алынча кошумчасы бар текст экендигин дагы бир жолу далилдейт да. Баса белгилеп айтышыбыз керек, ошол совет мезгилиндеги дагы да бир жагымдуу жагдайы Манас эпосу бир нече тилдерге которула баштаган. Ошол эле учурда Манастын эпостук ыр формасындагы тексти кара сөз түрүндө дагы кыргызча жана орус тилинде китеп болуп жарык көрүп, бир нече авторлордун аракети менен анан ошол кезде Советтер Союзуна керек болсо башка чет элдерге дагы тараган, чет тилдерге дагы которулган, немис тилине, чех тилине которулган. Анан ошентип Манас эпосунун өзүнүн мындай бир жайылуусуна, таанылуусуна чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон. Дагы да бир жагдайы, Манас эпосу ушул совет мезгилинде искусствонун, маданияттын дагы да бир нече жанрларына өтүп, опера, музыка, көркөм сүрөт искусствосу, скульптурага жана архитектурага дагы өтүп, Манастын мүмкүнчүлүктөрүн алда канча мурдагы совет мезгилине чейинки алкагынан чыгарып, кеңейтүүгө, кеңейүүгө, чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон. Эми бул ошол мезгилдин шарапаты, ошол мезгилдин, ошол доордун мүмкүнчүлүктөрү дээрлик баардыгы мындай Манас эпосуна карата жумшалып, жана элге, коомчулукка тартууланып келген. Дагы бир жагымдуу жагдайы ошол совет мезгилинин Манас таанууда жана Манас эпосуна карата жагымдуу мамилеси, таасири, бул ошол кезде Манас ар тараптуу изилдөөгө мүмкүнчүлүктөр жумшалган да. Биринчи кезекте филологиялык илимдер, бул лингвистика, фольклористика жана адабияттануу, анан тарых илимдери, бул археология, археология жана тарых илимдери ошол мезгилде, ошол доордо болгон мүмкүнчүлүктөрүн жумшап, өз салымын кошуп, Манасты изилдөөгө аракет кылышкан. Ошол доордун айтылуу, белгилүү окумуштуулары Мухтар Ауезов, Касым Тыныстанов, Белек Солтоноев, Бернштам, Абрамзон, Азиз Салиев, Ташым Байжиев, Зияш Бектенов жана башкалар бул окумуштуулардын жоон тобу өзүнүн ошол мезгилде аракети менен чоң салым кошуп кетишти. Манас таануунун калыптанышына, Манас таануунун өнүгүшүнө өзгөчө бир салым кошуп кетишти. Муну биз баса белгилеп айтышыбыз керек. Эгерде ошол мезгил, ошол учур, ошол аракеттер,
ошол совет мезгилиндеги болбогондо бүгүнкү күндө Манас таануунун дагы, Манас эпосунун дагы абалы кандай болот эле деген суроо жаралат. Ошондуктан биз мурдагы лекцияларда айтып кеткендей, саясий режимдин, саясий идеологиянын совет мезгилиндеги терс гана жактары болбостон, учурунда жагымдуу дагы жактары, таасири болгон. Албетте, ар нерсенин жагымдуу дагы, жагымсыз дагы, жаман да жакшы дагы, оң да жана терс дагы жактары болот. Бирок совет доору, совет мезгили өзүнүн учурдакы бир Манас таануунун өнүгүшү үчүн эбегейсиз салым кошуп кетти. Совет илими, совет маданияты, адабияты, искусствосу жана башка тармактары.